Бекборуев агабыз менен буга чейин концерттерде жолугуп, баягы ага карындаш болуп, кайсы бир актерго арналганбы. Ырчы үчүн бул нерсе сен үчүн жагымдуу нерсе. Биринчи ырдаганда ал адамдын купулуна толгон эмес. Анан экинчи жолу мен ал ырды башкадан жаздырганмын да. Эрнисти мен көп ырчылардан да угуп калам. Анан өзүм дагы билем, алдындай эч кандай киришкен жокмун. Баягы монтаж учурунда дагы барган жокмун. $1000 аштык болуш керек, ушундай болду дейм, ачыгын айтканда. Ал ырларын сунуштагандар көп, обончулар, акындар, анан кээде ал ырдын сөзү жобону бир жери жакпаса сен ырдагың келбейт да, деп. Барыңыздарга менден жалындуу салам. Оорусаңыздарынан. Бул ырдын негизи авторлорун айтып кетсем, обону биздин бул кыргыз элинин легендасы Бекборуев агабыздыкы обону. Ал эми сөзүн жазган болсо, бул коомдук ишмер, көптөгөн мааниси терең, мыкты ырлардын автору Бактыгүл Чоторо эжебизге таандык. Бул ыр мен ырдаганга чейин эч кандай ырдалган эмес. Жаңы обон, жаңы ыр десем жаңылышпайм. Анткени Бекборуев агабыз менен буга чейин концерттерде жолугуп, баягы ага карындаш болуп, байланышыбыз жакшы болчу. Анан ушу бир күнү эле агайым ага ушул жаңы ыр жазып бериңиз, ырдала элек дедим да. Буга чейин анын эски ырларын ырдап, жаңылап ырдап чыккан элем. Анан макул деди дагы, өзү кандай ыр деди, боло берет, сиз жаман ыр жазбайсыз дедим да. Өзү сизге илхамыңызга кандай ыр келсе, ошондой ыр жазыңыз десем, анан ошол бир жуманын ичинде эле анан мага ушул ырдын обонун жөнөттү. Оорусаңыз тарынам деп. Оорусаңыз тарынам, оорусаңыз тарынам, оорубаңыз. Укканда эле жаныбызда айрым кесиптештер бар эле, анан алар дагы бул ырың сөзсүз элге дагы мындай сиңе турган жакшы ыр болот. Анткени сиз айткандай темасы дагы оригиналдуу, мааниси дагы ичинде көптөгөн мындай мааниси дагы бир терең маанини түшүндүргөн ыр десем болот да. Анан угуп эле мага дагы жакты. Анан Кудайга шүгүр, баягы жөн эле катардагы эле ыр болуп калбастан, кандайдыр бир бул ыр аркылуу өзүмдүн дагы бир чыныгы дагы да болсо көрөрмандарымды таптым. Бул ыр мен үчүн чыгармачылыгымдагы ийгиликтүү, жемиштүү ырлардан болду десем болот. Баарыбыз эле тааныган бул мыкты клипмейкер Эрнис Сыдыков тартты. Клиптин идеясы дагы Эрниске, андан кийин режиссер агабыздын атын азыр бир аз эсимден чыгып атат. Анан Эрнис дагы бул ырдын сөзүн баягы режиссерго бериптир. Анан режиссер дагы ойлоп ошол клипке, анан ырга байланыштуу кылып клип тартылыптыр. Идеясын алар түзүштү. Алар түзүштү. Негизи айрым ырчылар клипке дагы идеяны өзү түзөт да, өздөрү сунуш кылат. Бул ырда, бул ырдын өзү ырдын өзүндө ичинде мааниси терең болгондуктан мен бул ырга эч кандай сиз айткандай сценарийине киришпейм дедим. Анткени ар кандай сүйлөшүү болот да. Анткени мен клипмейкер менен сүйлөшкөндө мен жөн гана барып өзүмдүн баягы аткаруу чеберчилигимди кылып мен аткарамын, силер айткандай кылып. Бирок клиптин идеясы бүт баары силерге, клип кайсы жерде тартылат деп ушундай бизде келишим болду да. Жерлери дагы өздөрү таап, өздөрү тартышты, монтаж дагы өздөрү кылды. Анан бул Эрнисти мен көп ырчылардан да угуп калам. Анан өзүм дагы билем, ал мындай ырчыны жанына отургузуп алып, кыркып, оюл жер жакты деп антип иштебейт да. Бул өзүнүн ишин абдан сүйгөн адам да, өзү кайсы кадр эмне жагат, эмне жакпаганын өзү билет деп угам. Ошондуктан мен эч кандай киришкен жокмун. Баягы монтаж учурунда дагы барган жокмун. Клип даяр болгондо гана Эрнис мага клип бүттү, даяр болду, көр деди. Көрдүм. Анан мен өзүм дагы баягы режиссер болбогондуктан мен жөн гана ошол өзүмдүн ишимди аткарайын, силер өзүңөрдүн ишиңерди аткаргыла деп ушундай келишим болду да. Жакшылыкта жадырап жолугабыз, жарык дүйнө бардыгын эске салчу. Оорусаңыз тарынам. Ал жерде аткаруучулар дагы жакшы актерлор аткарды. Анан баягы сапаттуу клип болду десем болот. Сапаты жагынан дагы азыркы учурда сапат дагы жогору болуш керек деп ойлойм. Клип Бишкек шаарында тартылды, май айларында тартылды.
Мен өзүңүз айткандай баягы клипмейкердин сунушун уктум. Ал мага ушундай табиттеги, ушундай түстөгү кийимдерди кийсең жакшы болмок деди. Мен дагы анын оюн угуп, ошого карап кийинип, анан клип Бишкек шаарында биздин ошол аэропорт жакта тартылган бир бак бар экен, мындай көл бак экен. Бирок ал жака адамдар көп барбайт экен. Ал жака мен дагы биринчи жолу бардым. Оорусаңыз тарынап, оорубаңыз. Бул ырдын чыгымы $1000 аштык болуш керек, ушундай болду дейм, ачыгын айтканда. $1000 ашты. Кошумча чыгымдар менен $1,5 беле ушундай болду. Негизи бактыга жараша клип менин ырдаган жерлерим баягы эшиктеги аба ырайына тартылгандыктан жакшы. Ошол убакта жамгыр жаабай турду. Анткени кээде өзүң даяр болуп турсаң, жамгыр жаабай, кээде күн ачылбай калат. Күн ачылышын күтүп, кээде бир жума күтүп калган учурлар болуп калат да. Анан ооба, ошол бактыга жараша ошол күнү күн дагы ачык туруп барып мен өзүмдүн ырдаган жерлерим ошол жерде тартылды. Андан кийин ал жерде баягы эми сөзсүз баягы кыйынчылыксыз ийгилик дагы болбойт деп калат да. Бийиктикке сиз турган шатты коюп, бийлик кылып бир сезим бар аттуулам. Ору сөзен адашсын болуп алыс. Мындай колдон келишинче жакшы кадрды алганга аракет кылдык. Бирок андай болгон жок. Эми кээде өмүрүм тобокелге салынып калышы деле мүмкүн да андай учурдачы. Мен ырдаган жерлерим 1-2 күндө тартылды. Ал эми тиги аткарган актер, актрисанын аткаргандарын клипмейкер өзү тарткандыктан ал деле бир айдын ичинде убакыт болуп калды. 1 айга созулду да. Анткени бирөөсү бошосо, бирөөсү бошобой калат. Анан ал жерде больницаны сүйлөшүптүр, больницада тартыш керек эми бул ырдын темасына байланыштуу да. Эми азыркы мезгилде чынын айтканда оорубаган адам жок. Баарыбыз эле ооруйбуз. Мен ойлойм, ушу Бактыгүл эженин жүрөгүнөн чыккан ырда. Балким буну Бактыгүл эже өзүнүн бир адамына арнагандыр. Анан мен Бишкек шаарына барып калганымда, ошо бир телеканалда алсам, аларга ошол Бактыгүл эже ушул ырд тууралуу айткан экен. Кайсы бир актерго арналганбы, ушундай деп угуп калдым да. Бирок мен буну мындай өзүмдүн жашоомдогу бир адамга арнаган жокмун. Мен ыр мага обону дагы, сөзү дагы жаккандыктан, анткени мындай жеңил желпи ыр эмес, мааниси бир бар ыр болгондуктан, мага обону дагы, сөзү дагы жаккандыктан мен аны жакшы ырдаганга аракет кылдым десем жаңылышпайм. Ооруп калды деп угуп капысынан, узак болуп күндүн да батыш улам. Ыр жаңыдан чыгып, радиолордон угулуп жатканда Бактыгүл эже дагы көптөгөн адамдар сурай баштаптыр да, сөзүн сен жазган экенсиң деп. Анан Бактыгүл эже ушул ырды мага жөнөтчү, мага көп адамдар аябай жакшы пикирлерин айтып атат. Анан азаматсың, жакшы аткарыпсың депчи. Анан обонун жазган Бек Борбиев агабыз дагы биринчи ырдаганда ал адамдын купулуна толгон эмес. Анан экинчи жолу мен ал ырды башкадан жаздырганмын да. Аткаруу чеберчилик дагы болуш керек да. Жөн эле оорусаңыз таарынам деп эле мындай ырдап койбош керек деди да. Мен дагы экинчи жолу жаздырганда автордун купулуна толуп, өзү уруксатын алгандан кийин, анан мен социалдык баракчаларга, радиолорго акырын бере баштадым. Анан ал жактан дагы угармандар, көрөрмандар көп сураныш угат экен. Бирбинеге мен сизди аяп турам, амандыкты чакырып канат кылам. Бул ыр дагы чыгып жүргөндө биздин баягы WhatsApp группаларда дагы айрым досторум, кесиптеш, кээде тааныштарым деле социалдык баракчаларда деле бирөөсү ай ооруп атам десе эле ушул ырды жөнөтүп коет экен да. Анан мага мындай коомдо өзүнүн орду бар, чоң аттуу баштуу адамдар деле мага ушул ырды ссылкасын жиберип койчу деп. Анан бул ырда ким бирөөсү ооруса эле баягы түшүнгөн адамдар ушул ырдын жөнөтүп коет экен да, ай ооруба, оорусаң таарынам депчи. Ырчы үчүн бул нерсе сен үчүн жагымдуу нерсе. Ушул сенин ырдаган ырыңды эл угуп атса, анан укпай эле эч кандай угарманы жок ыр болбош керек деп ойлойм. Оорусаңыз таарынам, оорубаңыз.
негизгиси адамда ден соолук керек да. Адамда сенин ден соолугуң болсо, сенин жашоого болгон көз карашың жакшы болот, жашоого болгон көз карашың кызыктуу болот, адамдар менен жакшы мамиледе боло аласың. А кээде сенин башың жөнөкөй эле бир башың ооруп, жан дүйнөң ооруп турса, сенде мындай эч нерсеге жашоо кызыксыз болуп калат да. Азыр деле мисалы ырларын сунуштагандар көп, обончулар, акындар, анан кээде ал ырдын сөзү же обону бир жери жакпаса, сен ырдагың келбейт да, деп коесуң да. Эгерде ыр жакса, сен дагы ошол ырга аракет кылып, ошол ыр жакшы болсо экен, жакшы ырдайын деп даярданасың да. А менде дагы бул ырды жаратууда, клипти тартканда дагы, ырды ырдаарда дагы менде дагы ушундай бир чоң жоопкерчилик болду да. Анткени бул ырдын авторлору дагы жөнөкөй адамдар эмес да. Кыргыз элинин бир өзүнчө сыймыктуу адамдар болгондуктан алар дагы менден ошондой талапты күттү да. Жакшы ырда, жакшы аткар депчи. Анан мен дагы уят болуп калбайын деп, жакшыдасам экен, ошол ыр жакшы ыр чыкса экен, же жөн эле мындай калып кеткен ыр болуп калбаса экен деп жоопкерчиликти сезип, анан сөз обону жаккандыктан мындай жан дүйнөм менен берилип, ырды жакшы көрүп, ырды мындай сүйүп ырдадым десем болот да.